Мода көргөзмөсүндө подиумда ишенимдүү кадам таштаган Альбина быйыл 6 жашта. Бул иш-чарага катышуу үчүн 2 апта тынбай даярданыптыр. Апасынын айтымында Альбина үйдө да кийимдерин бат-бат алмаштырып, өзгөрүп турууну жактырат. Андыктан модель болууну оңой эле өздөштүргөн. Жыйнап койсом, шкафтагы болгон өзүнүн көйнөктөрүнүн баарын чачып алып, жетпегендерин мага көргөзүп, кийгизип ушинтип турат да. Анан өзү эле күзгүн жанына барып, кийинип, менин кийимдеримди, менин боекторумду ташып, боенгонду жакшы көрөт. Анан биз баягы кийимдерди алмаштырып, репетиция кылып, үйдөн дагы, бияктан дагы ушинтип атканда, даярданып атканда бул сүйүнүп атты. Даун синдрому бар балдардын мода көргөзмөсү 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата уюштурулган. Аларга калаадагы моделдик агенттиктердин бири жардамга келген. Атайын адистер балдарды бүгүнкү кечеде подиумда басууга 1,5 ай убакыт даярдашкан. Хотелось показать. Бул идеяны көптөн бери ойлонуп жүргөнбүз. Башкы максатыбыз Даун синдрому менен жабыркаган балдар тууралуу элде калыптанып калган терс стереотиптерди жоюу болуп саналат. Мындан улам ушул кечени уюштуруп жатабыз. Аталган синдром менен жабыркаган балдар башка балдардан айырмасы жок экенин көрсөттүк. Биз эч кандай тандоо турун жасаган жокпуз. Кече тууралуу айтсак, келип катышкан балдардын саны 11 болду. Иш-чарага балдарды колдоп ата-энелери, маданият өкүлдөрү, шаар тургундары келишти. Кечеге сүрөтчү Алия Шагиева, спортчу Айсулуу Тыныбекова, алпаруучу Асол Малдахматова катышып колдон келген жардамдарын берерин билдиришти. Эскерте кетсек, Алия Шагиева өзү тарткан картиналарын сатып, андан түшкөн каражатты Даун синдрому менен жабыркаган балдардын фондуна которуп келет. Ал эми аталган фонддо учурда мүчө болгон 77 бала бар. В 2016 году, в конце февраля, 2016 жылы февраль айынын акырында мен тарткан сүрөттөр сатылгандан кийин чоң көлөмдөгү каражат чогулган. Мен жардам берейин деп жакшы адамдарды издей баштадым. Негизи көрсөтүлө турган жардам башка жактарга, максатсыз нерселерге жумшалып кетпесин деген критерий турду. Даун синдрому бар балдардын ата-энелеринин фондунун жетекчиси менен жолугуп, ишенич пайда болду. Анда көпчүлүгү бул Даун синдрому барларды билишчү эмес, муну оору катары көрүшчү. Мындан улам мындай иш-чараларды бат-баттан уюштуруп, коомчулукта калыптанып калган терс стереотиптерди жоюу зарыл. Аталган мода көрсөтүүгө демөөрчүлүк кылган дүкөн ээлери жана башка ишкерлер балдар кийген кийимдерди аларга белек кылышты. Кечеде бийчилер өнөрлөрүн көрсөтүшүп, келген конокторго жаркын маанай тартуулашты. Эскерте кетсек, Даун синдрому бул оору эмес, баланын өзгөчө генетикалык абалы. Рахат Жаныбекова, Жанарбек Долдурубек уулу, НТС.